Бар болуңуздар, урматтуу YouTube'тун көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Алмаз Тажыбай. Мен бүгүнкү ушу 2 январда болгон окуя жөнүндө өз пикирим менен бөлүшөйүн деп атам. Бул күн Кыргызстанда эмес, албетте бул кошунабыз казак бир туугандарда болгон кандуу окуялар болгон 2 январда. 2 январда 2022 жылы Жаңы Өзөн, Актау жана 20 чактуу Казакстандын шаарларында ушундай кайгуу окуялар болгон. Бул биринчиден биз аны билебиз. Кандуу январ деп айтылып калган. Андан эле ошону дагы себеби болгону бул суюлтулган газ каршылыгы деп дагы аталат. Ошондон 227 адам мерт болгон, миңдеген адам жабыркаган. Көп ошо талкаланып, шаарлары талкаланып болгон ушул окуяны билебиз да. Негизи эми ушу эмнеден болгону бир себептери албетте бул алар экономикалык жактан жана бизде машина унааларды жүргүчү, куючу жанагындай суюлтулган газдын баасы жогорулап кеткен. Ал үчүн себеби анткени биз билебиз, Казакстанда газ менен нефтке бай мамлекет. Ошо өздөрү чыгаргандардын баасы жогорулуп кеткенинден каршылык чыгышкан да. Ошо каршылык чыкканда, ошо окуялар болгондо, ошо экономикалык жактан ошону төмөндөтүп, мурдакындай 50 же 60-70 теңге түшүргүлө деп. Анткени мен анын баасы 120 чейин көтөрүлүп кеткен да. Эми биздин акча менен санаганда бул 120 теңге 15 сомдун тегерегинде. Эгерде Кыргызстанды алып көрсөк, бизде 27 сомдон 30 сомго чейин 1 литр бара-бара болот да. Эми карабайсың, эгерде өздөрүнө ошо 6-7 сом менен биздин калганда ошо 1 литр болчу да. Бирок ошого мындай бай мамлекет, жашоолору жакшы, шарты бар, мугалимдердин же бюджетниктердин акчалары бизден дагы 2 эсе, 3 эсе көп алышат. Бирок ошого карабай дагы жанагындай каршылык чыгып кеткен. Ошо Жаңы Өзөн деген ошол жерде акциялар өтүп, жанагы газ мындай заттарды түшүрүлөт. Эми ошо башында баштап кеткенде Ырбабай ошо эле бир эле Маңгыстау областында ошо газдын баасын 50-ге түшүрөбүз дегенде, башка региондордо дагы каршылык чыкты, бизге дагы түшүргүлө деп макул болбой, ошондой жанжал чыгып, элдердин каршылыгы болуп кеткен сала алабыз да. Эми ал болсо көп ушундай жанагы адамдардын өлүмүнө алып келген. Мындай айтканда, жөн эле атып салышкан. Эми ким дегенди биз билбейбиз, бирок ошон боюнча ойлор бар да. Эми Жаңы Өзөн десек, биринчи жыл эмес, ушундай кайгуу окуялар болгон. Бул болсо 2011 жылы Жаңы Өзөндө болгон. Ошондо официалдуу түрдө 15 адамды атып салган дейт. Официалдуу эмес жүзүндө жүздөй адамдарды атып салган деп дагы айтып атышат. Аябай катуу, Назарбаевдин убагында катуу чараларды көргөзүп, репрессия сыяктуу кылып, 21ден ашык адамдарды сотто беришкен да. Ошо 11 жылы мындай кысым, авторитардык басым кылып, жок кылган ошо каршылыкты 2011 жылда чыккан. Анда болсо баягы баас эмес, мындай заттын ошол жакта нефтяниктердин, профсоюздардын айлык маанайын көтөргүлө деген сураныч менен чыккан. Анан ошо Назарбаевка дагы кайрылышкан, бирок көтөрбөй коюшкан. Анын мурун деле башталып келген. Мисалы 2008 жылы дагы Казакстанда жанагындай ошо социалдык жактан эле мындай каршылык, ошо өздөрүнүн жумушчулардын акча маанайын, шарттарын жакшылап бергендеги эле сураныч болчу. Мындай экономикалык жакты сураныч болчу. Анан мына ошо 21 жыл бул саясий дагы талапта болуп кеткен. Шал кеттиң деп. Анткени мен ошо көп жылдан бери Казакстанды Нурсултан Назарбаев Абишевич башкарып келген. Ал үй бүлөлүк
непотизм менен авторитардык режим менен болгон. Анан эл менен мындай сүйлөшкөн да. Биз силер мындай авторитардык режимде жашайсыңар, өзүнчө сүйлөшкөн эл менен. Силердин жашоо шартыңарды, акчаңар, айлык маанайыңарды камсыз кылып берип турабыз. Бирок силер биз тегелеп аткан бийликке киришпейсиңер. Мындай айтканда эркиндикти курсак менен алмаштырып сүйлөшүп алышкан. Анан ошо иретте Кыргызстанда болгон кандай бир ыңкылаптар болгондо бизди жаман көргөзүп, Казакстандын бийлигичи мындай авторитардык бийликтер жаман көргөзүп, андайга барбасың деп, аларды терроризм деп, ушундай катуу мыйзамдар алганда, адам укугуна каршылык чыккан авторитардык бийлигин бекиткен. Авторитардык бийликтин баары эле бул жерде ошо элита, кандай бир чакам адамдар, мына Казакстанда болсо, үй бүлө бийлиги деп койсок болот. Бизде билебиз, бизде дагы үй бүлөлүк бийликте болушуп, жакындары, жердештери анан ошо байлыктарды тоноп өздөрүнүн чөнтөгүнө салат. Ошо себептин бири болгондун баары мындай ачкөздүк да, материалдык бийлик, ошол жакта элита, саясий элитанын үстүндө турган. Анан эли дагы ошо макул болуп, эркиндикке күрөшпөй, курсагыбыз ток болсо эмне кылабыз деп эле жакшы мактап эле кол чаап, баары тең макул болгон. Анан жанагындай эле кичине бир социалдык жактан, экономикалык жактан кысым болуп калса, жана акча маанайы төлөнбөй, же төмөн болуп, же болбосо жана газдарга куюучу автоунааларга куйган көтөрүлүп койсо, биз менен салыштырмадан кичинекей эле көтөрүлдү. Бирок ошого карабай, ошондой анткени мен бийлик жагынан жана ачкөздөнүп, бийликтеги олигархтар ошо Казактан аябай бай мамлекет. Анткени мен ички дүн продукция боюнча Борбор Азияда бул биринчи экономика Казакстан. Ошо газ мунай заттын таянып, бийлик дагы орноп турат, мамлекети дагы өнүгүп атат. Эми негизи газ мунай зат өскөн бул Каспия, күн батыш, Казакстан күн батыш жагынан чыгат. Ошон үчүн ошол жерде Жан Өзөн, Актау, жана нефтяниктердин нефть чыгарган шаарлары, жерлери ошол жерден чыгат да. Ошон үчүн ошол жерден жана кандуу январ болгон. Эми бул сиздер менен бул социалдык жак менен айттык. Анын себептери ошо бир себептерин жанагы айтып келип аткан бийликтин үстүндө турган жанагы олигархтар, бир жана үй бүлөлүк же ошо бийликке келгендердин жакындары байып, мурдасак деле болот, кандай бир анан жана ачкөздүк менен жанагындай окуялар тилекке каршы болуп кетти. Эми ошо 2-январда баштаган айтып кетсек, бу жерде элдер ошо нааразычылык, каршылыкка чыкканда, жанагындай каргылашуу болгондо, ошондой кийин болбосун, катуу мындай жоюш керек бул каршылыкты деп. Анткени эми Казакстанда мындай да, Казакстанда жана тынч чогулушу болгонго мындай уруксат алыш керек да. Билдирүү, анан ага албетте уруксат алыш керек. Уруксат албаса, анда бул мыйзамсыз деп полициясы, ички иштер министрлиги камап алып кетет. Ушуга чейин ушундай да. Кыргызстандык болсо уруксат кереги жок. Биз жөн эле билдирип койсок болот, билдирбей да койсок болот. Мыйзам ошо шарт бар да. Тынч чогулушу боюнча, Кыргызстандын мыйзамы боюнча. Казакстанда кичине авторитардык, кичине катуураак. Катуураак дегенде кандай? Ошо бийликте олигархтарды сактаган мыйзамдар алынган да. Эркин сөз эркиндиги же ошо чогулуш эркиндиктери, адам укук эркиндиктери жок да, катуу кармалат. Эми ошентип айланып кеткен. Айланып кеткенде эми бийлик бир жагынан биз билебиз, ошо Токаев болсо 20 миң, Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаевдин 20 миң террористтер болду деп таган себебин айтты. Кийин болсо аны айта албаган жок. 6-январда жааматтык коопсуздук боюнча келишим уюмдардын атайын кызматкерлери барган. Кыргызстанда дагы башка, бизде болсо ошо барбасың, кошпогула, жаман болот деп дагы митингге чыккан биздин жогорку кеңештин алдында. Бирок
Жогорку Кеңештин алдында ошо депутаттар баары бир аскерлерди барсың, жардам берсиң, биз ЖКХ мүчө болгондон кийин кой уят деп анан аскерлер жиберген. Албетте аны болсо ар бир мамлекет өзгөчө ЖКХ орустар пайдаланып кеткен, өзүнүн упайына топтоп. Анткени биз билебиз, ошо 21 жылы Баткен окуяларында кандай бир жардам бербей койгон, алсыздык болгон авторитетин кичине болсо дагы 21 жылы ошо жылы 22 жылы, мурдагы жылы 22 жылы көтөрүп койгон. 21 жылы биз билебиз, Баткенде жанагы апрель-май айында, апрелдин аягында бизде Баткен 2 ЖКХнын мүчөсү жана согушуп кеткен. Ошондой ЖКХнын авторитети төмөндөп кеткен, кичине болсо да көтөрүп кеткен. Орустар өзүнүн пропагандасына ошого чейин колдонот да, биз мына сактап калдык, биз орустар сактап калдык. Анан бирдемке каршылык болсо эле, орус тилине же кандай бир болсо эле мына казактарды жамандап түшөт. Эми ошондой окуя болуп кетти. Эми ошонун ичинен себеп эмне болду? Биринчиси, ушундай бир тынч митингдер, нааразычылыктар болгондо эле бизде ошо совет доорунан авторитардык режимдерде эле өзүнүн провокаторлордун жанагы митингдин арасына киргизип коет. Атайын келип провокация кылат. Ал деле бизде байкалып көрүп жүргөн. Бизде да митинг болгондо атайын кызматкерлер же дагы бир башка күчтөр ошонун арасында жанагындай провокатор катары киргизип коюшат. Ошондон дагы деп ойлойм да. Ошон үчүн Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Карим Масимов болгон, мурда өкмөт башчысы болгон. Бул Карим Масимов болсо ошо Казакстандын Назарбаевга жакын келген ишенимдүү адам болчу. Анан кийин Токаев 19-жылы бийликке келгенде ал ошо жумуштарынан жылып анан ошо Назарбаевдин мүмкүн бийлик транзит кылганда ошондой сүйлөшүп, бул ошо мүмкүн Назарбаевдин бийлигин, Назарбаев дагы баягы бийлигин өзү кетсе дагы бирок бийлеп турган Назарбаевдин кланы деп коет. Бийликте пульсуна кармап турган. Мындай айтканда, Токаев эч бир Назарбаевсыз иш ал өзүнүн алдына кыла алган эмес да. Анан ошо киши баш болгондон менен жанагы сот жабык түзүндө жүрүп атат. Каримов да ошонун бирөөсү жанагын өздөрүнүн атайын кызматкерлерин, провокаторлорун киргизген. Бул дүйнө жүзүндө белгилүү. Бул иштерди мисалы Белоруссияда Тихари деп орусчалап айтылат. Ошо атайын кызматкер, мурдакы кызматта иштегендер, баягы аскерлер, пенсияга чыккандар же болбосо ошолор Крим тоболдорду колдонуп, ошо Казакстанда биз билебиз, Жики Арман деп дагы чыккан, дагы башкаларчы. Ошондо ар кайсы жактан булактан өзүнүн контролдогон күчтөрүн колдонуп ошого киргизет да, анан жанагындай провокация кылат. Ошо мамлекеттик имараттарды же болбосо эме Казакстандын улуттук коопсуздук кызматынын офистерине курал деп ошондой киргизген. Ал жөнөкөй адам кирбейт. Аякта ошо криминал менен куралды билген ошондой провокация кылышат да, анан жаман көргөзүп, анан жанагындай атайын катуу чаралар менен кийин башкаларга сабак болсун деп тыюу салынат да. Ошо тыюу салынып, тилекке каршы ошондой болуп, жанагы 227 деп айтып кеткен казак бир туугандар набыт болгону ошо себептеринен дагы бирөө да. Анткени мен Токаев башында баягы эскертүү жок эле аткыла деп дагы буйрук берилип калган да, массалык маалымат каражаттардачы. Анан кийин болсо аны мойнуна албай, керек болсо жана 20 000 дагы террористтерди тармактарда ошо алып салган, айтылган сөздөрдүн баарычы. Ошондой башаламандар болуп кеткен. Эми ошо башаламан болуп кеткенин Токаев бийликке келгенде, мына 22-жылы Токаевка толук кандуу бийликтин ээси болду да. Эми биз буну кандай жактан айтып атсак, ошо сырткы кандай бир киришилер болду Казакстанга, террористтер, эми террористтер деги эле 20 000 сырттан келсе аны табат эле, эч ким тапкан жок. Анткени бул ошо
сценарий менин боюнча ошо Токаевдин бийликти транзитти толук кандуу колуна алыш үчүн Казакстандачы. Анткени мен мындай эки жактуу бийлик эч кимге жакпайт. Бир жагында анткени мен Токаевдин дагы өзүнүн топтору бар да, ошо олигархтар, ошо негизи бийлик бир адамга таануу болсо баары тең бир адамга кандай бир жакка иштейт. Казакстанда мындай айтканда эки бийликтүү болуп калган, эки бийликтүү тармак. Бир жагы Токаевдики, бирөө Назарбаевдин үй бүлөлүк кландары. Өзгөчө ошо Назарбаевга жакын болгондордун баары жанагы олигарх деп айтып атпайбызбы, газ мунайзаттан жанагы табиятта табылган кендерди иштетип чыккан миллионерлер, миллиардерлер бар да, ошолор ошо бир бийликтүү болуш керек. Анан өз арасында жанагындай талашуу боло берет. Анткени Такаевдин бир өзүнүн инициативасы менен Казакстанды жакшы жагынан чын эле өзгөртөйүн десе, башка жанагындай пландар болбойт. Эми ошонун алдында биз билебиз 21-жылы, азыр деле мына 22-жылы дагы Санкт-Петербургка көз карандык мамлекеттердин башчылары барат. Бул салтка айланып калган. Ошондой эле 21-жылы барганда ошо Назарбаевди аксакал катары, анан Токаев президент катары чакырылган Санкт-Петербургда. Анан өзгөчө баягы ошо узатып атканда конокторду Назарбаевди Лукашенко өзүнүн баласы менен автоунаага отургузуп коштошкон. Андан кийин Путин менен Касым-Жомарт Токаев өздөрү келип отурганда эле бул белги болгон. Ушундай дагы сырттан мүмкүн Токаев менен Путин сүйлөшкөн, ошо Назарбаевди кичине жылдырып коебуз. Анткени мен бул биринчиден Путинге дагы жакшы. Анткени Путин эгерде ушундай аксакалды жоготуп койсо, Путиндин баягы жашы жагынан Путин да аксакал болуп калат. Эми Рахмон экөө 1 жылдык, 70 жылдык мурда юбилей кылып барганда биздин президент Садыр Жапаров Баткенде окуя боюнча атайын барбай койгонда каршылык көргөзүпчү Путин менен Рахмондун 70 жылдыгына. Ошондой эле аксакал болуп калмак. Эми албетте аксакал болгону менен баары бир Путиндин даражасы жогору. Ошондо мындай айтканда аксакалды акырын жылдырып койгондой окшошуп калды да Казакстандачы. Анан эми ошо дагы ошо менен ошо кайгылуу бийликтин Токаевка транзит болгон толук канды ошо январь окуялары бүткөн. Ошо бизде кыргыздарда айтат, хан болуш үчүн кан төгүлөт депчи. Илгери болсо ханга көтөргөндө ошо адамдын жанын кыйып, башын алып кан чыгарчы. Мында дагы ошо ортончу кылым илгерки байыркы замандарда хан көтөргөндөй эле, бирок бир адам эмес, бир жерде 227 адамдын хан болуш үчүн, бийликти бир канды бир колго алыш үчүн Токаев жанагындай кандуу январь деп тарыхка калат. Албетте бул дагы бизге сабак болуш керек. Анткени биз дагы жоготуулар болгон. Кандай бир ошо 2005-жылы, 2010-жылы, анан ийгетти мына 20-жылы албетте анын баары ар кандай бизден дагы кан төгүлгөн окуялардан. Ошон үчүн баягы бийликке тоталитардык, авторитардык режим болсо, ошондой кандуу жол менен келет да тилекке каршы. Ошон үчүн ошо болбош үчүн биз деген ошо демократиялык шайлоо, тең мындай атаанчылык менен, тынч жол менен барыш керек деген болуп атат. Экинчи ошондой ач көздөнүп материалдык байлыкты топтобой, ошо олигархтар, байлар, колунда барлар, бийликте турган, ошо бийлик менен аралашкан олигархтар бу дагы мындай материалдык, руханий байлыгы жок, мындай ыйманы жок болуп калат экен. Кээ бирде ошо акча үчүн ошо бийликте ошо акчанын үстүнөн бай жашайбыз деген. Эгерде ошондой бийликке келген инсандар, негизи саясатчылар, бул байлык, мындай байлыктын артынан түшпөш керек деп ойлойбуз. Анткени бул дагы
илимиде, саясий таануу илиминде, саясат окумуштууларда илиминде жазылган, далилдеген, эгерде ошо материалдык байлык менен келген саясатчы болсо, албетте ушундай бир адам кан төгүлүү окуялар болот да. Ошон үчүн ал болбош үчүн руханий ушундай саясатчылар болуш керек. Ал үчүн бизде мисалдар көп. Ошо эле айтып аткан Разаков же болбосо Абдыкерим Сыдыков эң байлыгы ошо бир чамаданын ичинде буюм эмес, жалаң китептер болгон да. Ошо илгерки байдын, Абдрахманов деген ошо байлардын эч бир мындай байлык топтогон эмес, алар ошо элдин кызматында болобуз деп, керек болсо ошо элдин бакубат жакшылыгына өздөрүнүн кандарын, өздөрүнүн жанын берген адамдар болот. Ошондо мисалы Жусуп Абдрахманов Сталиндин планын аткарбай, атайын аткарбай, кандай бир кыргызчылыктын мыйзамы, ошо бизден салттан келген ыйман жагынан жана руханий байлык болуш үчүн ошону 30 жылдагы репрессияда ошо себептердин бир себептери, негизги себептер болуп ошо атылууга алышканда биздин ошо 30тай жетекчилерибиз 30 жылдарда. Андан кийин ошондой мындай саясатчылар болсо деген ишеним бар эл үчүн. Анан мындай бизде деги эле дүйнө жүзүндө эл дагы кичине жыргасаң, анан мен дагы жыргайын, анан мен дагы саясий элитага келип алып, анан жана бийликке келип алып, жана тоноо уурдап алганда, эми албетте масштабтар эгерде Казакстан менен Кыргызстанды алсак, асман менен жерде. Анткени мен Казакстан жанагы эң чоң уранды дагы экспорттер болуп саналат, байлыгы жана жер, мындай айтканда газ, мунайзат, углеводороддордун баарын ошо экспорт кылышып, ошо менен байыйт. Мындай айткандай оңой акча да. Бирок биз тилекке каршы бир жагы ошондой байлык бербептир. Аны менен сүйүнүш керекпиз. Анткени менен мүмкүн ошо байлык жок, жапандар бар, жер кендеги байлыгы жок, бирок жашоолорун кандай алдыга жылдырды. Ал жумушкер, жумушту жакшы көргөн. Ошондой эгерде биз жумушчул ойлонуп, өзүбүздүн сынчыл ойлон менен болсок, биз деле ошондой бай мамлекет болобуз. Анан экономика жактан дагы бир нерсени айтып кетсек, Кыргызстан эгер салыштырып, ошо эле Азербайжан, ошо эле орустар же ошо эле Казакстан кең байлыкка бай мамлекеттерин себеби, анткени менен алар ошо бюджети, мамлекеттин бюджети ошо мамлекеттик ишканалардын жана газ, мунай заттарын саткан үчүн, нефтилерин саткан үчүн бюджетин толтурат. Кыргызстан жакшы эле жактап алат. Анткени мен биз көп учурларда биз бул салык менен чогултабыз ишканаларданчы. Жана байлыктын бизде ошо албетте кумтор бар, ошо кумтор алтын сатканда бюджетке түшөт. Кандай бир салык жагынан дагы керек болсо алтын резервтерди сатып берсек болот. Вот Казакстандарда экономикасы мындай туруктуу эмес болуп, дүйнө жүзүндөгү экономисттер ошону айтылат. Ошо жагынан биз салык менен эле бирок ишканаларды көбөйтүш керекпиз да. Ошентип, урматтуу көрөрмандар, мен ошону жыйынтайм. Ошо маркумдарды, көз жумгандардын жакындарына, казак туугандарына өзүмдүн болгон кайгым менен бөлүшөм. Анткени мен ошо трагедияга барбаш керекпиз. Дагы бир жолу айтып кетем, бул трагедия барганда бул социалдык, экономикалык талаптар кылган. Кийин болсо ошо үй бүлөлүк непотизм, Назарбаев шал кеттиң деп саясий дагы эмесин койгон. Эми ошо койгонун өзүңөр дагы ойлонуп туруш керек. Бул ким кызыктуу болгон ошондой кайгылуу окууга барган? Бул бийликтин эле бийликте кармап калыш үчүн адамдардын жашоосу маани эмес. Же жана ачкөздүк, бийликке келгендердин ачкөздүгү ошо бизнес менен байланышталган. Эми ушу менен кайгылуу күндөрдү менен айтып, сиздер менен коштошом. Дагы кийин эфирге жолукканча бар болгула, аман болгула, урматтуу кыргыз элим.